Садыр Жапаровга импичмент жарыялоо көтөрүлүүдө. Сапат билим берүү мекемесинин башчысы Орхан Инандынын окуясынан улам президент Садыр Жапаровга импичмент жарыяланышы керектиги социалдык тармактарда көтөрүлүүдө. Анын биринде мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошов социалдык тармактагы баракчасына төмөндөгүдөй билдирүү жарыялады. Садыр Жапаровга импичмент ал 2012-жылы кыргыз жарандыгын алган Орхан Инандыны чет мамлекеттин бийлигине өткөрүп берип, баш мыйзамдын 51 беренесин бузду. Бул жагдай Конституциянын 73 беренесинин 2 бөлүгүнө ылайык Садыр Жапаровду президенттик кызматтан четтетүү үчүн негиз болуп саналат деп жазган Замир Жошов. Ушул эле беренени жүйө кылуу менен башка интернет колдонуучулар жана юристтер да Садыр Жапаровду сынга алып жатышат. 1-июнга караган түнү Сапат билим берүү мекемесинин негиздөөчүлөрүнүн бири Орхан Инанды дайынсыз жоголгон болчу. 3-июнда Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов кыргыз жараны Орхан Инандыга байланыштуу кырдаал боюнча ыкчам кеңешме да өткөргөн. Жоголгон күндөн тарта ИИМ жана УКМК аны издеп, жана ал иштерден эч кандай жыйынтык майнап чыкпай жаткан болчу. Булак Автор ТВ. Текебаев Инанды боюнча кыргыз бийлиги тезинен реакция жасашы керек. Саясатчы Өмүрбек Текебаев кыргыз жараны Орхан Инандынын Түрк атайын кызматы тарабынан уурдалышы тууралуу пикирин билдирди. Ал Кыргызстанда суверендүүлүк эртилбеши керек деп кошумчалады. Анын айтымында Орхан Инанды Кыргызстандын жараны, ал Кыргызстандын билим берүү системасынын өнүгүшүнө эбегейсиз чоң салым кошкон инсан, биздин мекендешибиз. Кыргыз мамлекетинин суверендүүлүгү канчалык кол тийгиз болсо, ар бир кыргыз жараны ошондой кол тийгиз болушу керек. Анткени кыргыз жарандарынан кыргыз эли түптөлөт, кыргыз эли мамлекеттин негизи. Ошондуктан Кыргызстандын конституциясынын бардык редакциясында мамлекет өз граждандарынын коопсуздугун коргойт жана кыргыз жаранын чет элге эч убакта бербейт деген кепилдик бар. Түрк атайын кызматтарынын Кыргызстандын территориясында эркин жүрүп, Кыргызстандын граждандарын уурдап кеткендиги бул биздин мамлекеттин Кыргызстандын суверендүүлүгүнө, анын мамлекеттик кызыкчылыгына кол салганга тети аракет деп билдирген Текебаев. Ошондой эле суверендүүлүк четинен кертилип сатылбашы керектигин айтып, бул окуяга кыргыз бийлиги тарабынан кечиктирилбестен адекваттуу тиешелүү баа берилиши керек. Ошого жараша кыргыз бийлиги тиешелүү аракеттерди жасашы зарылдыгын белгиледи. Булак Марал ФМ. Сыймык Жапыкеев абдан татаал жашоо башталды. Достор, быйыл бүт жерде суу тартыш экен. Пандемия күчөдө. Бирок эң негизгиси паникага алдырбайлы. Кризиста өтө катуу күч алды. Кымбатчылык орун алды. Түштүктө талибандар күч алды. В общем, кыйын, абдан татаал жашоо башталды окшойт. Азыр саясаттын маалы эмес, күч биримдикте. Азыркы мезгилде көрүп жатабыз. Көп белгилүү саясатчылар камакка алынды. Кусканы кусуп жатат. Бирден бир элдин талабы ушул эле. Мени жоготпогула. Мен эл менен эле жүрөм. Иштесем сыймыкка иш эле керек дешти. Облуу прокурордун жумушун өткөрүп берсем, эмне кетип калдың дешет. Эс алып Токойдо жүрсөм, акча жеп алды деп эле жаза беришет экен. Эми силер деле Токойго баргыла. Биз кыргыз эли качан оңолобуз? Биз көрө албастык да, ичи тардыкты таштаганда оңолобуз. Биз добушту сатканды токтотсок оңолобуз. Биз өзүбүздү мактаганды токтотолук. Даанышман эл, байыркы эл, укмуш элбиз дей бербей. Самокритика болуш керек. Биз баатыр эл экенбиз. 5-октябрда көрдүк. Бири-бирибизге негатив жазганды токтотолук. Билимге, характерге жана акылга мээнет кылалык. Жашоо шарт кыйын болгон үчүн баарыбыз политик болуп калдык. Сабыр кылып Садыр Нуркожоевичтин капталынан чыкпай, ага жолтоо болбой, ар бирибиз өзүбүздү оңдойлук. Дүйнө жүзүн кургакчылык басты. Продукту аз, түшүм 30% болуп калды. Баарыңарга аманчылык, эсенчилик болсун. Пандемиядан бир өтөлү. Кутулалык. Мамлекет өркүндөп өскөн маалды биз көрөлүк деген. Булак аргумент кейже. Путин Тажикстанга жардам көрсөтүүгө даяр экенин билдирди. Россиянын президенти Владимир Путин Тажикстандын кесиптеши Эмомали Рахмон менен телефон аркылуу Тажик-Афган чек арасындагы оор кырдаалды талкуулады. Бул тууралуу Кремлдин маалымат кызматынан билдиришти. Путин Тажик-Афган чек арасындагы оор кырдаалга байланыштуу Жамааттуу коопсуздук келишим уюмунун жана эки тараптуу кызматташтыктын негизинде Тажикстанга колдоо көрсөтүүгө даяр экенин билдирди деп айтылат билдирүүдө. Эске сала кетсек, Афганистанда өкмөттүк күчтөр менен
талиптердин тиреши жүрүп жатат. Ушул тапта талиптер аймактардын көпчүлүк бөлүгүн ээлеп алып, ири шаарларды басып алууга аракет кылууда. РИА Новости агенттигине Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин өздүк маалымат булактары билдиргенине караганда, чек ара сызыгынын 70%-дан ашыгын талибандар көзөмөлдөп турат. Мындан улам Рахмон мамлекеттин коопсуздугун камсыздоо үчүн Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүнө, күч органдарынын жетекчилерине конкреттүү кадамдарды сунуштоону тапшырды. Ошондой эле өз жарандардын коопсуздугу жана чек арадагы мыйзам бузуулардын алдын алуу үчүн Тажик-Афган чек арасына 20 000 аскер кызматкерин мобилизациялоо боюнча чечим кабыл алынды. Була Кыргыз кабар.